Бай мөмөлүү жерлер байыркы замандарда ар кандай цивилизациялардын борбору болгон Фергана өрөөнү империялардын ортосундагы соода жолдорунда жайгашкан маанилүү аймак болуп турган. Фергана облусу өзүнүн тарыхында Евразия континентинин борборундагы орду менен белгилүү. Өрөөн негизинен айыл чарбасы жана текстили менен таанымал. Өзбекстандын дагы бир тарыхый баалуулуктарга бай Маргалаң шаары. Дал ушул шаарда өзүңүздөр көргөндөй жибектен жип ийрип, андан килем токуган ушул жакта экен. Азыр бул жакта апалар дээрлик 100 жыл болгон бир кылымдык тарых бар станоктордон ушундай болгон жибек жиптерди алып жатыптыр. Бул жибек жиптердин алынышынын дагы өзүнчө бир ыкмасы, өзүнчө бир өзгөчө мааниси бар экен. Alo Baxmal barxi 1,5 metr, 1 metr ish to'qiymiz. O'zimiz yoqadi bu ishimiz. Qo'lda ekan, tabiiy, hamma yog'i sharoiti yaxshi. Фергана облусу коңшу өлкөлөр менен тыгыз алака түзүп, достук мамилени чыңдаган. Ысык көл облусу менен өткөн жылдары эки тараптуу кызматташууга өткөн. Жетөгөз районунун акиминин демилгесинин негизинде бул ирет Фергана өрөөнүнө атайын жумушчу топ тажрыйба алмашуу багытында барды. Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунда жалпысынан 4 миллиондон ашуун калк жашайт. Бул жакта жергиликтүү тургундардын көбүнчөсү жер иштетип, ага улай өндүрүш дагы бул жакта жакшы өнүккөн экен. Айнек иштетүү заводу экен. Мында суткасына 4000 тонна 5 түрдүү айнекти өндүрөт экен. 1975 жылы түптөлгөн Фергана шаарындагы айнек завод 5 түрдөгү айнек өндүрүп, мында 1500 адам иш менен камсыз болгон. Бир катар өлкөгө айнек экспорттогон ишкана Фергана өрөөнүндөгү ири заводдордун сап башында. Наш завод акционерное общество «Кварц». Биздин заводдун аталышы Кварц 1975 жылдан бери иштеп келет. Бизде айнек өндүрүүнүн 5 түрү бар. Өңдөрү бронза, кара, жашыл, күрөң. Ошондой эле сейрек шишенин түрлөрү менен чыгарабыз. Мы производим здесь листовое стекло разных цветов. Фаргона viloyati bilan Баткен viloyati. Фергана облусу Баткен, Ош, Жалалабад, Ысык көл облустары менен тыгыз ынтымакта иш алып барып келебиз. Эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын ынтымактуу биримдиги достук көпүрөнү түзүп берди. Эми мынтип эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташуусу өнүгүү жолунда. Керамикалык бейиш деп аталган Риштан шаары бир катар жылдан бери Орто Азиядагы керамика өндүрүшүнүн эң ири борбору болуп келет. Шаар чопо өнөрүн даңазалоо менен дүйнөгө таанымал. Туризмда бул шаарда өзгөчө өнүккөн. Yiliga 70 mingdan oshiq turist keladi. Ар жылы биздин шаарга 70 миңден ашуун чет элдик туристтер келет. Риштом кол өнөрчүлүк карапа идиши менен бренд болгон үчүн кызык болгондор арбын. Бир эле көчөдө жайгашкан өнөрканада 3 миңден ашуун адам иштеп, жасаган буюмдарын дүйнөгө сатып өткөрүүдө. Келген туристтер кол өнөрчүлүк боюнча жеринде таанышып, мындагы кооз карапа идиштерин сатып алышат. Ustaxonamizda mana общий Alisher Navoiy MFI боюнча Бияктан алган тажрыйбабызды буюрса жерибизге барганда өзүбүздүн жердештерге, жеке ишкерлерге, мамлекет жетекчилерине, район жетекчилерине кайрылып, мындай ушу жазгы сезонго даярдык көргөнгө көп иштерди алып барабыз буюрса. Ферганада тарыхый жайлар сакталып, өткөн доорду эске салып турат. Анын бири Кокон шаары. 1709 жылы Шахрух бийдин Фергана өрөөнүнүн батыш бөлүгүндө көз карандысыз ээликтин негиздеши, хандыктын түптөлүшү болгон. Ал анча чоң эмес Кокон шаарында чеп тургузган. Кийин бул хандыктын борборуна айланган. 1869 жылы акыркы хандыктын доорун сүргөн Худаяр хан курган сарай учурда дүйнө жүзүндөгү туристтерди кызыктырган музейге айланган. Производство, а эти две вазы китайское производство, но
Обе пары, они были подарены китайскими императорами прежним ханом. Дворец был построен... Бул хан сарай 1969-жылы курулган. Ал кезде акыркы хандык доорун Кудайар хан сүрүп турган. Кокон хандыгындагы 7 сарайдын бири ушул. Хан сарай жыгачтан кооздолуп, кынатталып жасалганын көрө аласыз. Кокон шаары шамалга туруктуу, орточо курулуштарга бай. Шөкөттөлүп жасалган хан сарайынын архитектуралык курулушу да өзгөчө мааниге ээ. Багбанчылык менен алектенген элдин дээрлик бош убактысы жок десе. Эрте жаздан баштап жер иштетүү менен алектенип, кеч күзгө чейин 2 түшүм алууга жетишкен эмгекчил элдин өстүргөн жүзүмүнө да суроо талап барбын. Логистика боюнча сүйлөшүүлөр болду. Буюрса, ушул иш-чараларды мындай өзүнүн немеси менен уюштуруп алсак, биз кызматташып алсак, жакшы эле болчу да экен. Тарыхый шаар аталган Фергана өрөөнү менен Жетөгүз району 2 тараптуу иш алып баруу багытында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Айыл чарбасы логистикалык борбор куруу, өндүрүш, ал арада Жетөгүзгө Фергана сууда борборун куруу боюнча макулдашышты. Бүгүнкү расмий жолугушуу өз жемишин берет деген ишеничтемин. Расмий жолугушуудагы биздин эки элдин тарыхынын жалпылыгы, маданиятынын биримдүүлүгү дагы келечекте көп жакшы алака түзүп, жакшы нерселерге жетишебиз деген үмүттөбүз. Туризмде, маданияттын ортасындагы хамкорлук барасында juda ham ko'plab Биздин Фергана өрөөнүндөгү туризм жана маданиятыбызга келген коноктор, делегациялар кызыктар болушат. Жыл санап туризмибизди өнүгүү жолунда эки өлкөнүн ортосунда ынтымак, карым-катнаш албетте өз тажрыйбасын берет. Сандан сапатка өтүү, туризмди жандандыруу жана өркүндөтүү боюнча аракеттер күч. Туристтерди өзүнө тартып, өндүрүшү менен таанымал болгон өлкөлөр арасындагы достук көпүрөсүн жыл санап чыңдап келет. Qarab o'tasam yorim, chiroyliqdin chiroyliqsan, chiroyliqdin chiroyliqsan, men ko'rgan o'tlardan kuyibsan chiroyliqsan, do'stim chiroyli. Men ko'rgan